Бишкекте 19 жаштагы жигит автобуста баратып телефонун уурдатып алган. Бул ишке шектүү катары 29 жаштагы жаран кармалды. Кармалган жигит башка уурулук фактыларына да шектелип жаткандыктан милиция жабыркагандар болсо 0554 1103 14 0556 36 30 00 0700 61 11 19 же 102 номерине кабар берүүсүн суранат. Ала Букада мектепти салып жатканда жана аны кабыл алганда көзөмөлдүн жоктугу үчүн жергиликтүү бийликке карата прокуратура иш козгоду. Падек айылындагы Жоробаев атындагы орто мектептин имаратын салууга 59 миллион 320 миң сом сарпталган. Бирок эксплуатацияга берилгенден кийин көйгөйлөр жарала баштаган, дубалдары жарылып, полу чөгүп кеткен. Ала Букада жаңы салынган мектеп кайра жабылды. Тагыраагы дубалы кум шагыл эмес, топурак менен толтурулгандыктан ичке бириктирүүчү дубалдары ашкана жана ички ажатканасынын, ошондой эле мектептин биринчи кабатындагы кээ бир класстык бөлмөлөрдүн полдору 40 сантиметрге чейин чөгүп кеткен. Мунун кесепетинен дубалдарда жаракалар пайда болуп, мектеп көп өтпөй эле жабылып калган. Видеодогу жол кырсык бүгүн Бишкекте болду. Мэриянын маалыматы боюнча номер 23 автобусту Mercedes-Benz унаасы сүзгөн. Анын айынан 8 адам жабыркаган. Алардын ичинен 5-өө автобустун жүргүнчүлөрү, калган 3-өө жеңил унаада келе жаткан. Айдоочулар наркологиялык текшерүүдөн өткөрүлүп, натыйжада Mercedes-Benz айдап келе жаткан жаран ичимдик ичкени аныкталган. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Бул тасмадагы окуя 23 ноябрда саат 23:30 чамасында Кызылкаяда болгон. Милициянын маалыматы боюнча 17 жаштагы 4 өспүрүм Таштемир Ажы базары жактан өтүп баратканда, аларды топ бала тосуп алып, эч себепсиз ур-тепкиге алып сабаган. Бул факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тергөө кызматына шектүү катары 12 өспүрүм жеткирилген. Милиция алар суракка алынып, иликтөө иштери уланып жатканын билдирди. Ташиевке коркутуулар жазылган катты жөнөткөн адам кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча кармалган жаран мурда 2 жолу соттолгон. Аскер учкучу адистиги боюнча билим алган. Кийин Афганистандын чек арасында чектелүү аскер контингентинин катарында кызмат өтөгөн. Ал жактан аскер тажрыйбасына ээ болуп, конспирациянын сырын үйрөнгөн. 1994 жылдан тарта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөгөн.